Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн бизде кайрадан музыка сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы Залкар опера ырчысы Болот Миңжилкыев. Музыкалык сабат легато белгиси. Бүгүнкү сабакта Залкар опера ырчысы Болот Миңжилкыевдин өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышабыз. Ошондой эле музыкалык сабаттуулук боюнча легато белгиси жөнүндө маалымат алабыз. Миңжилкыев Болот Абдуллаевич. Болот Миңжилкыев 1940-жылы Фрунзе шаарында туулган. Опера ырчысы, Кыргыз Республикасынын жана СССРдин эл артисти. 1961-жылы Кыргыз мамлекеттик Ленин ордендүү Академиялык опера жана балет театрынын студиясында окуган. 1962-жылы Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин жолдомосу менен Өзбек Республикасынын Ташкент мамлекеттик консерваториясынын вокалдык бөлүмүнө кабыл алынган. Ташкенттеги Навай атындагы опера жана балет театрында коюлган Петр Чайковскийдин Евгений Онегин, Рахманиновдун Алеко, Римский-Корсаковдун Падыша колуктусунан чыгармаларында каармандардын партияларын аткарган. 1966-жылы Ташкент консерваториясын бүтүргөндөн кийин Кыргыз мамлекеттик Ленин ордендүү Академиялык опера жана балет театрында солист болуп эмгектенген. 1971-жылы Искусство институтунда окутуучу, профессор, кафедра башчысы болуп эмгектенген. Тубаса кооз, коңгур тембирлүү, диапазону кенен үндүү Болот Миңжилкыев 1968-жылы Италиянын Милан театры болгон Ла Скалада чеберчилигин өркүндөтүү үчүн стажировкада болгон. Дүйнөлүк операнын жылдыздары италиялык ырчылар Капуччилли, Джани Раймонди, болгариялык Николай Гяуров менен бирге Ла Скаланын сахнасында Джузеппе Вердинин Дон Карлос аттуу операсынан Италия тилинде Король Филипптин партиясын аткарган. 1973-жылы Софияда өткөн вокалисттердин эл аралык конкурсунда алтын медалга жана лауреат деген наамга татыктуу болгон. Ошондой эле Франциянын Тулуза шаарында Гран-при сыйлыгына татыктуу болгон. 1992-жылдан 1997-жылга чейин Болот Миңжилкыев Санкт-Петербургдагы Марин опера жана балет театрында иштеген. Көзү өткөндөн кийин ал театрда анын бюсту орнотулган. Болот Миңжилкыев Кыргыз СССРдин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. СССР Жогорку Советинде, ошондой эле Кыргыз СССР Жогорку Кеңешинде депутат болуп шайланган. Мындан сырткары Казакстандын эл аралык Алтын көпүрө сыйлыгынын лауреаты. Музыкалык сабат легато. Легато үзбөй, байланыштырып ырдоо. Бир добуштан экинчи добушка тынымсыз өтүү. Ырдаганда, үйлөнмө музыкалык аспаптарда ойногондо добушту бирден менен аткаруу, кылдуу, жаалуу, тартма аспаптардын жаасын бир гана тартуу. Нотанын үстүнө же астына төмөндөгүдөй белги коюлат. Эгерде легато белгиси эки окшош нотаны бириктирип турса, анда экинчи нота ойнолбой, анын созулушу биринчи нотага кошулуп саналат. Урматтуу окуучулар, биз силер менен
Залкар опера ырчысы Болот Миңжилкыевдин өмүрү жана чыгармачылыгы менен тааныштык. Ошондой эле музыкалык сабаттуулук боюнча легато белгисин үйрөндүк. Азыр биз силер менен Болот Миңжилкыевдин аткаруусундагы элегия чыгармасын угабыз. Мына балдар, биз силер менен Болот Миңжилкыевдин аткаруусундагы элегия чыгармасын уктук. Эми биз бүгүнкү сабакта силер менен жаңы ыр жаттайбыз. Бүгүнкү ырдын темасы Жаштар маршы. Бул ыр келечек уюмунун уран ыры. Балдар, Жаштар маршы ырынын сөзүн жана музыкасын мен силерге WhatsApp группаңарга жиберемин. Ошол жерден жаттап, мага айтып ырдап бересиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн Залкар опера ырчысы Болот Миңжилкыевдин чыгармачылыгы жана өмүрү менен тааныштык. Ошондой эле легато белгиси жөнүндө маалымат алдык. Эми үйгө тапшырма. Үйдөн бүгүнкү тема жөнүндө маалымат булактарынан кошумча окуп келесиңер. Болот Миңжилкыевдин аткарган партиялары, аткарган ырлары жөнүндө окуп билип келесиңер. Ошондой эле өзүңөр каалагандай легато белгисин сүрөтүн тартып мага көрсөтөсүңөр. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.